Чал куйрук ээн талай эрме чөлдө сызып кетип бара жатты. Айлана тегерек жылаңач аска зоолор менен курчалган. Бул чөлкөмдү жер астындагы дүйнөнүн кишилери да көрбөсө керек. Алдыда көктү карай бой керген, баштары сынып бүткөн байтерек калдаят. Теректин башындагы бактын бутактарынан алып кара куш салган зор уя алыстан эле көзгө көрүнүп турат. Аска зоолордун ичинен байтерек калдай өсүп турган бош жерге чыгышаар замат эр төштүк менен бейти жолдун барып чоң тоого такалаарын көрүштү. Көрсө бул тоо эмес эле уктап жаткан ажыдаар болуп чыкты. Тоодой болуп жолду тосуп жаткан бул ажыдаардын жанында алар өздөрүн кумурскадай сезишип, чал куйрук кошкуруп, алдыңкы эки колу менен таканчыктап токтой калып, арттагы кууш капчыгайга чегинди. Төштүк таштардан башын чыгарып, бул түрү суук, жалгыз көздүү желмогузду таңыркап карап турду. Кармашайын десе, ажыдаар алеки заматта оозунан үйлөгөн отуна куйкалап тынчыдай. Дүйнөлүк бактын тегерегиндеги күйгөн жер, тегеректеги додолонгон сөөктөр, арыраакта жаткан чоң кылыч да бул жердеги далай окуянын, далай кармаштардын далили өңдүү. Акыры Баатыр бейитте экөө от жагышты да ага кылычты салып кызытып алып, чал куйругун минип, бейти менен коштошуп, уктап жаткан ажыдаарды көздөп жөнөп калды. Эр төштүк отко кызарган кылычты ажыдаардын жалгыз көзүнө матырды да колуна өзүнүн нар кескенин алды. Көз агып түшкөн, ойгонгон ажыдаардын өкүрүп бакырыгына аска зоолор солкулдап, тим эле жер титиреди. Ажыдаар көзүнүн ооруганына чыдабай, ар жак бер жака оозунан от бүркөт. Чал куйрук ары бери буйтап, жалынга кабылбай качып жүрүп, бир кезде ажыдаарга жакындап келди. Ошол замат нар кескендин мизи күнгө бир жарк этти да, ажыдаардын башы жерге тоголонуп түштү. Баатырдын эсине дагы эле Кенжеке келди. Эгер ал чал куйрукту мингизбесе, ок өткүс зоот чайынгини кийгизбесе, колуна нар кескен кылычты бербесе, тагдыры эмне болмок? Төштүк ажыдаардын өлүгүн кескилеп салды. Ажыдаар эми тирилбейт дегенде, жогору жактан алып кара куштун балапандарынын чыйпылдаган үндөрү угулду. Көрсө алар Баатырды өздөрүнө чакырып жатышыптыр. Төштүк ажыдаардын башын алып, этинен кесип алып, чал куйрукка минип, алардын уясын көздөй сызып жөнөдү. Ар бири аттай болгон куштун балдары Баатырды чоң кубаныч менен тосуп алышты. Анын бири салабаттуулук менен: "Өмүр бою ыраазыбыз сага, Баатыр. 40 жылдан бери энебиз биздин чоңойгонубузду көрбөй келет. Жалгыз көздүү ажыдаар 40 жылдан бери энебиз тууган жумуртканы жеп кетип турат. Бул сапарда энебиз биз менен көз жашын көлдөтүп коштошуп кеткен. Сен болбогондо бүгүн да ажыдаар ойгонгон соң бизди жеп коймок. Рахмат сага, эр жүрөк Баатыр, көп жаша." Төштүк ачка балапандарды ажыдаардын этине тойгузуп болгон соң, алар мындай дешти: "Апабыздын учуп келээр маалы болуп калды. Жашынып калбасаң болбойт. Ал бизди ажыдаар баягысындай жеп кеткен экен" деп алыстан эле көз жашын буркурап төгүп келет. Анын төккөн жашы нөшөөрлөгөн жамгырга айланат. Канатынын күүсүнөн аскадан алачыктай болгон таштар кулап турат. "Бирок сен андан коркпо, биз турбайбызбы" дешти. Ошентип чал куйрук темир саккага айланды. Аны төштүк чапанынын чөнтөгүнө катты да, өзү ажыдаардын башын алып, балапандардын канатынын алдына жашынды. Бир кезде катуу бороон башталды. Аска зоодон алачыктай таштар кулап, катуу жааган жамгырдын тамчыларынын мөндүр сымал жерди сабаган үнү угулуп турду. Аз өтпөй байтеректин башы бир жерге тиип, бир көккө көтөрүлүп, куштун келип конгону байкалды. "Кудайга миң мертебе тобо, балдарым тирүү барсыңарбы? Соргок ажыдаар кантип силерди тирүү калтырды экен? Тамак алып келдим, курсагыңарды тойгузуп алгыла" деп жатты алып кара куш. "Курсагыбыз ток" деди балапандардын бири. "Ажалдан болсо аман калдык. Ажыдаардын өзүнүн сөөгү сөпөт болду. Мынакей" деп балапандар канаттарын ачышып апасына ажыдаардын башын көрсөтүштү. Алып кара куш аны дароо эле сугунуп койду да: "А силерди ким куткарып алды?" деп сурады. Балапандар канаттарын дагы ачышып, төштүктү көрсөтүшкөндө, алып кара куш а дебей бу дебей туруп эле сугунуп койду. Балапандар апасын төрт жагынан тыткылашып, чуулдап жиберишти. "Бул эмне кылганың? Жакшылыкка кылаарың ушул беле? Кое бер төштүктү."
Алып кара куш балапандарын канаты менен акырын түртүп койду да Баатырды кайра кусуп жиберди. Досубузга жамандык самамак белек. Мен ага күч берейин, кубат берейин деп жутпадым беле деп төштүктү канаттары менен сылап койгондо Баатыр мурдагысындай жаш да, күчтүү да болуп чыга келди. Уядагы балапандардын алдында куудай болуп агарган чаштары да, сакалы да жок, жашарып, күч кубатка толгон Баатыр болду. Каалаганың эмне Баатыр, деди сүйүнгөн куш. Бейт экөөбүздү жердин үстүнө алып чык, деди төштүк толкундана. Ошентип алып кара куш татаал да, оор да жүрүшкө даярдана баштады. Адегенде 40 бугуну, 40 аркарды алып келди. Төштүк аларды жакшылап союп, эттерин каптарга бөлүштүрүп салды. Терисин кынаптап, алардан чанаш жасап, сууга толтурду. Буларды кушка жүктөп болгон соң, балапандар менен коштошуп, канатына Бейти экөө тең олтуруп, учкан бойдон жөнөштү. Алып кара куштун үстүндөгү Бейти менен төштүк көздөрүн катуу жумуп алышты. Куш канаттарын күүлөгөн сайын ызылдаган катуу шамал этек жеңди делбектетет. Алар тегеректи көзгө сайса көрүнгүс, караңгылык каптаган капчыгайдын ичинде учуп бара жатышты. Өйдө учуп баратышабы, ылдый учуп баратышабы, кайсыл мезгил, кайсыл учур экенин билишкен да жок. Алып кара куш кез-кезде гана шаңшыган үнүн чыгарып, төштүктү бурулуп карап калат. Баатыр ошол замат кушка дароо эт берет, суу ичирет. Бир кезде куш да бир ирет шаңшыганда карай салып, төштүк эттин түгөнгөнүн көрдү. Эмне кылуу керек? Алы кеткен куштун учушу да акырындай баштады. Көпкө жетпей, алар түпсүз тоңкуюкка кулап түшүшү да ыктымал эле. Бир тилим эле эт, деп алып кара куш шыбырап. Алым кетип уча албай калдым. Төштүк нар кескенди алды да, жоон санынан шарт эттирип бир кесим эт тилип алды. Эмне болгон күндө да бул караңгылык дүйнөсүнөн чыгып кетүү керек. Алы кетип алсыраган куш акыркы күчүн жыйнап, канатында бир сермээр менен булуттарды тешип өткөн күн нурлары көз уялта жарктей түштү. Улам барган сайын жылуулук сезилип, көз алдына көгөргөн асман, кара жер калдайып чыга келди. Алып кара куш жакын жердеги дөңсөөгө барып конду. Алдыда тулаңга оролгон кенен талаа келбээрсип жатат. Тоо талаалар, өзөн суулар, жер жайнаган гүлдөр, бетеге тулаң. Көк асман чүмкөп, ак кар жамынган тоо баштары. Эртең мененки соккон салкын жел мурунду кытыгылап жаз жыттанат. Бейти жерди кучактап алып ыйлап жатты. Жада калса төштүктүн көздөрүнө да жаш тегеренип кетти. Сүйүнүштүн, кубанычтын, балким өкүнүштүн жашы болсо керек. Адам баласына жерден артык эмне бар? Каны шоргологон төштүктүн бутун көрө коюп, алып кара куш канаты менен сылап койду эле, ал эки заматта баягы жараат бүтүп калды. Кош бол Баатыр, аман калган балдарым үчүн чоң ыраазымын. Мен сени кыяматта унутпаймын. Керек болсом чакырып ал, алдыда сени зор иштер күтүп турат. Досторуңа достой бол, кастарыңа кастай бол, деп айтты да, канаттарын тез-тез күүлөгөн алып кара куш бир заматта жок болду. Эртөштүк сакасын өкчөөр замат алдында жер чапчыган чал куйругу даяр болду. Чоң кубанычта гүлдүү талаа менен алып учуп жөнөдү. Таноолору көп, кызып алган тулпар сагынып калган мекенин, кыргыз жергесин, үйүр-үйүр жылкыга толгон тоолорун үйүн самап сызып баратат. Төштүк Кашкарга келгенде Урумхан берген алтын сакага 40 төө сатып алды. Аларга алтын, күмүш, асыл таштарды, белек бечкектерди жүктөдү. Бейт экөө аябай кийинип, кербенчилерди жалдашты да жолго чыгышты. Тез эле үйдү көрсөм деген сайын жолдун арбамагы азап. Баштарын ак кар чалган тоолор көрүнөр бекен деп төштүк жолдон көз албайт. Башына ар кандай ойлор келет. Жаңы үйлөнгөн колуктусу менен 7 эле күн жашады. Экөөнүн коштошконуна болсо 7 жылдын жүзү болду. Унутуп койду бекен, күттү бекен, тирүүмүн деп Баатыр ага жер астынан кабар бере алган жок. Андан да ата-энеси түгүлүп бүтүшсө керек. Төштүк ата-энесин, колуктусун сынап көрүүнү чечти. Кийме сакал тартынып, башына чалма салды. Кербен анын туулуп өскөн кебес тоолоруна
жакындап келди. Тоо этегинде төштүккө бала кезинен тааныш шаар жайгашкан. Бай кийинишкен соодагерлерге, байлык жүктөлгөн төөлөргө таңыркаган шаардыктар аларды утурлай бири калбай бири көчүп чыгышты. Төштүк элдин ичинен жамалы өчкөн муңайым кенжекесин көрдү. Ал да бирөөнү издеген сымал кербенчилердин ар биринин жүзүнө үңүлү карайт. Анан төштүктүн жанына келди да, аны тааныбай, менин күйөөм төштүк жөнүндө эч кабар эшите алган жоксузбу жолоочум? Ал 7 жыл мурун жоголуп кетти. Мен алыстан келгендердин баарысынан сурап жүрөм, бири да билбейт деди. Аз жерден төштүк сенин төштүгүң менмин деп кыйкырып ие жаздап араңчылады да, сенин күйөөң жөнүндө уккандай болдум эле. Төштүк жер алдына түшүп, желмогуздар менен кармашып каза тааптыр деп айтып жүрүшөт деди. Кенжеке ачуу чыңырып калганда, төштүк чыдай албай атынын башын буруп бастырып кетти. Аны кайра кенжекенин кыйкырыгы токтотту. Жакшы киши экенсиз, бир азга токтой турсаңыз, бастырып кеткениңизде эмнегедир атыңыз чал куйрукка, өзүңүз турган турушуңуз менин төштүгүмө окшошуп кеттиңиз. Жинди болоюн деп калгансың го, бизди кармаба, биз соодагер болобуз деп Баатыр кенжекени тик багып карай албай. Бирок чылбырды бек кармаган кенжеке аны кое берген жок. Силерге бир өтүнүчүм бар жолоочум. Кайнатамдыкына түшүп өрүгүп кеткиле деп суранды. Силер жаманбы жакшыбы күйөөмдөн кабар алып келдиңер, мейман болуп кеткиле деп суранды. Хан үйүнүн короосуна чоң өргөө тигилди. Боз үйгө кирген төштүк төргөтүп, дасторконду тегеректеп, мулуюшкан атасы Элеманды агаларын карабаска аракеттенди. Кенжеке баарына кымыз куюп сунду. Күйөөм төштүк каза тааптыр, ичип аны эскерип койгула. Дал бүгүн чаарынгем менен кара бээ да тууду. Ошентип төштүктүн өлүмү да чын болуп чыкты деди. Койдун эти алдыга тартылганда кенжеке төштүккө минтип кайрылды. Күйөөмө арнап Куран окуп койсоңуз. Төштүктүн арбагын арналат деп араң эле ооз учунан күбөрөдү Баатыр. Курандын сүрөсүн так айта албай. Көздөрүндө жаш тегеренген төштүк кербенди карайм деген шылтоо менен боз үйдөн чыгып кетти. Кечинде боз үйгө от жагышты. Жалгыз калган төштүк уктоого кам уруп көйнөгүн чечти. Чечип чечелегинде артынан бышактаган үндү укту. Бурулуп ал өзүнүн карып калган апасын көрдү. Энеке, эмнеге ыйлап жатасың деп сурады төштүк. Сенин оң иниңде да менин өлгөн уулумдукундай болгон меңиң бар экен. Төштүк карып кайгыга чөккөн энесин көргөндө чыдай албай кетти да, энеке, мен төштүкмүн, мен сенин уулуң төштүкмүн деди. Энеси болсо өкүрүп өксөгөн бойдон төштүктү баса жыгылды. Аңгыча чуручуун уккан Элеман да балдары менен кошо жетип келишти. Төштүктү кучактап алышып, баары ыйлап жатышты. Боз үйгө кенжеке да кирип келди. Караса төштүктү баарысы кучактап жыгылышыптыр. Түшүнгөн кенжеке да аларга кошулуп баса жыгылды. Ата энесинин, ага инилеринин кучагынан араң бошонгон төштүк эми кенжеке менен кучакташып, тилден калышып, эмне дээрин билбей дел болуп турушту. Кечир мени кенжеке деди төштүк. Мен сени сынайын дегем. Кайгыңа кайгы коштум, күйүтүңө күйүт коштум. Сенин сүйүүң болбогондо үйүмө, жергеме кайрылып келбейт болчумун. Ал ортодо бир туугандары 2 чанаш суун алып келип, экөөнүн ортосуна төгүп ийишти. Бул үйдүн кайгы капасы ушул суу менен кетсин дешти. Кубангандан төштүк аз жерден эсинен танып кала жаздады. Кенжеке аны кучактап бекем кармады. Аңгыча жер чапчып, окуранган чал куйрук да жетип келди. Аны көргөн кенжеке, жүрөгүм канга чыланып турганын көрүп эмнеге унчуккан жоксуң чал куйрук деп урушуп ийди. Бирок ага эркелеген тулпарды көрүп, таарынычын бат эле унутту. Чал куйрук да аябай сүйүнүчтүү болду. Аздан соң төштүк кенжекенин боз үйүнүн босогосун аттады. Мына ошондон бери ал экөө комуз менен комуздун кылы сыңары ажырашпай чогуу келет. Эртеси Элеман бүтүндөй кыпчак элине 7 жыл жоголуп кеткен төштүгүм табылды деп, сүйүнгөнүнөн 4 түлүк малынын баарын чачып, өрттөнгөн жүрөгүн басып, кайгынын баарын жоголтуп, көңүлүн кайра оңолтуп той берди. Кыргыздар тоо токойлордон, бел-белестерден тойго келишти. Тойго келген эл түзгө батпай кылкылдап, ала тоодой эт, ала көлдөй чык болду. Талаа түзгө жаңырган ыр көккө болуп, комуздар шартылдап чертилип,
кыяктар тартылып, чоорлор созолонду. Төштүк андан кийин да далай эрдиктерди көргөздү. Кыргыз жерим деп, кыргыз элим деп далай ирет кан жанын төктү. Эл да өзүнүн сүйүктүү баатыры туурасында көптөгөн ыр күүлөрдү, аңгеме жомокторду жаратты. Алар ошол күндөн ушул күнгө, ошол доордон ушул доорго чейин төгүлбөй да бөксөрбөй, чайпалбай да чачылбай толук айтылып келет. Ошол замандардан, ошол доорлордон бизге төмөндөгүдөй ырлар да жетти. Ала тоодой кыргыздын сырттан элең эр төштүк. Ала тоодой кыргыздын кутман элең эр төштүк. Найзакерден эрендин ыктуу селең эр төштүк. Ала тоодой кыргыздын мыкты селең эр төштүк.